мага мындай маалымат түшүп калды, ушул Ак Кол ат майданынын ордуна ал сүрдүрүлүп, анан мындай жеке кварталдар, үйлөр курулат экен депчи. Эми курулганы жакшы. Курулган абдан жакшы. Мен көбүрөөк колдойт элем социалдык үйлөр курулса. Анткени курулганы менен байлар алып атат. Карапайым мугалимдер, карапайым бюджет иштегендер, же дыйкандардын алышы кыйын болуп атпайбы? Социалдык болсо балким жакшы болот. Мына Ихсан маселеси эмнеге чыкты? Адамдар ишенип бир жол табылды деп акчаларын берип алып, азыр кыйналып жүрөт. Эми ушул эле саясатты мамлекет кылса болот да. Мамлекет кылса болот. Бир узак мөөнөткө, бирок арзаныраак, ошондо үй жай менен камсыз болмок. А байлар ансыз эле ала берет. Анан үйлөр түшүп атат, үйлөр дагы мындай баш аламан түшүп атат. Негизи билесизби? Прибалтикада курулуш компаниялары талап кылат да. Биз үй курабыз, жакын арага силер парк куруп бересиңер. Анткени биздин жашоочулар эс алыш керек, барлык жагынан төп келген шарт болуш керек. А бизде парктарды бузуп үй курганга даяр болуп атпайбы? Эгер чечим кабыл алсынчы, бир түндө Ататүрк паркын тазалап туруп үй кура баштайт. Бирок бул ден соолукка зыян, экологияга зыян. Азыр шамалдын нугун тоскон үйлөр пайда болду, шаарчылар пайда болду. Ансамбль деген болчу эле мурда, мындай генплан, ойлоно турган маселе абдан чоң да. Бул жеке эле бизнес үчүн биз шаардын экологиясын, перспективасын көркүн курмандыкка чалып атабыз. Ошол үчүн айттым эле, ал жакка же мындай бир ипподром деген бул спорт аянтчасы да. Анын ордуна спорт аренасын курсак. Эгерде ушундай ниет кыла турган болсок, FIFA да колдойт. Дүйнөлүк федерациялар бар, күрөштү колдогон федерация, боксту колдогон федерация, каратени колдогон, аттуу спортторун. Ошолордо каражат бөлмөк. Анан биздин балдардын көпчүлүгү кантип чемпион болуп атат? Подвалдарда шарттары жок. Азыркы чемпиондорубуздун машыккан жерин көрүп келдиңиз беле? Көргөнсүзбү? Кандай, жакканбы сизге? Эл катары кабыл алдыңыз. А бирок ошол эле америкалык, россиялык, европалык спортсмендердин машыккан жерлерин карасаң, көзүң күйөт да. Ошондой бир жакшы шарттар менен кылсак, ана бир чоң мелдештер, эл аралык турнирлер, олимпиадалар өтө турган болсо, бул деле Кыргызстандын неметиши. Биз өткөзө турган жерибиз барбы, айтыңызчы? Казакстанда бар, Өзбекстанда бар, Түркмөнстанда бар керек болсо. А бизде жок болуп атпайбы? Ошон үчүн ушул багытта бир спорт борборун курсак, ал жерде гостиница болсо, ал жерде машыга турган залдар болсо, чемпионаттарды өткөзө турган комплекстер болсо деп ошол маселени көтөрдүк. Биз бул боюнча дагы аракеттерди кылабыз. Менимче бийлик угат болуш керек. Анын үстүнө президентибиз деле сөз бербеди беле. Биз куруп беребиз стадионду депчи. Мына жакшынакай жай турат, шарт турат. Анан инфраструктура менен ал жакта билесизде, жанагы автоунаа токтоо турган жер болуш керек. Айтор жакшы бир жай да. Анан жөн эле компанияларга барып койсоң, алар эптеп эле ушу тыгыз-тыгыз кылып куруп баратат. Тегерегинде бак жок. Мындай зеленый насаждение деп коет го, бул чоң маселе да. Дүйнөдө жолдорду бузуп, кварталдарды бузуп бак кылып атат, да биз болсо тескерисинче процесс менен кетип атпайбыз. Убагында Бишкек шаары жашыл шаар деген репутациясы бар эле. Азыр ушундай репутация барбы? Мына сиз турган көчөдө эле. Мурда кандай эле, азыр кандай? Жолдорду кеңейтебиз деп эле, баарын кыйып эле ушундай баратабыз да. Ошон үчүн мен ушул сунушту киргиздим. Мен жөн киргизген жокмун, спортсмендер менен байланыштамын. Өзүм дагы спорт федерациясы президентимин карате боюнча. СКИФ федерациясы президентимин. Түшүнгөн үчүн, билген үчүн айттым да.